намазды унаанын ичинде окуса болобу, аэропортто иштейбиз, уруксат бербейт сыртта окуганга дейт. Жумушуңуз себептүү ошол ичинде иштесеңиз болот. Анан унаадан түшүп аэропорттун ичинде мындай жерге окуганга болбойбу? Бир сурап тактап коюңуздар да. Мен билгенде бизде мисалы эгер сиз Бишкектин аэропортун айтып атсаңыз, Бишкектиги көп адам тоготпойт, бирок Кудайга шүгүр биз мактанып да кетсек болот. Намаз мисалы жөнөкөй бир мисал, даарат ала турган жерге бутка өзүнчө даарат ала турган, мындай кылып сонун шарт түзүп койгондо бул сүйүнө турган нерсе. Дагы да жакшы сервисдерин, намаз кыласын, андан башка сервисдерин дагы жакшы өнүктүрүп коюш керек. Бул улуттун жүзү да. Бардык дүйнөсүнөн келген адамдар ошол биздин аэропортубузга түшүп, бул мамлекеттин кичинекей жүзү деп каралат. Дипломатиялык жол ошондой. Жакшы шартын түзүп, жакшынакай кылып коюшубуз керек. Кыргыздын чыгаан китептерин, Чыңгыз атабыздын башка Манас эпосторунун бир канча вариант тилдегилерин чыгарып коюш керек. Ошолор окуп биздин кандай улуу эл экенибизди билишсин. Анан сиздин суроого бир мындай аэропорттун ичинен түшүп окуганга биринчи аракет кылып көрүңүз. Сурап, түшүнүктүү сурап. Анан такыр болбойт. Сөз унаанын ичиндесе айла жок, кыбыла карап унаанын ичинде окуйсуз. Ассаламу алейкум, интернеттен блогер болуп видео тартып акча тапса болобу? Мага акча берет, мен реклама кылам дейт. Кээде туура эмес нерсени реклама кылсаңыз, туура эмес арам нерсени реклама кылып адамдарга үйрөтүп аткан себептен анын күнөөсүнө шериктеш болосуз, андан оолак болуш керек. Жакшы нерсе, мисалы илим билим, жакшы жерлерге барып эс алып келүү, мындай туура нерсе болот го. Биринчи шариятка туура келген, адамдын ынсабына туура келе турган нерсени рекламалап атсаңыз, ал адал эле жумуш. Бул мучактын мизинде кандай, кайсыл шартта, кимдин продукциясын, зыянбы, жакшыбы тактап туруп кылсаңыз жакшы. Акыретиңиз да күйбөйт, адал мээнет болот.